Ата, Ау, ту деген эмне? ту. Ту деген асаба. Bir улутту башкалардан айырмалап, дүйнөдө ушундай улут бар экенин айгинелеп турат. Тууну арчадан атайын жупуну жумуру таяка эң белгиси бар кездеменин көктүрөп желбиреп турушу туу деп аталат. Манас эпосунда жоокер башчылары миң башы, жүз башы, түмөн башы алардын да өздөрүнүн желектери болгон. Анан кылым карыткан кыргыз улутунун дагы, журтунун дагы өздөрүнүн байрактары болгон. А бирок ошонун баары биригип келип, ушул туунун астында чогулушкан. Ата, туну кайсы жерден колдонушкан? Эң сонун суроо болду балам, Азамат. Тууну кыргыздар ар кандай шартта колдонушкан. Жортулга чыкканда, улуу сапарларга аттанганда атайын тууну көтөрүш үчүн эр жигит, эр азамат ишеничтүү жоокерлерге тапшырган. Тууну дагы башка улуттар менен чоң жолугушууларда күч кубат бериш үчүн жанына ала барышкан. Чек араларды тактоодо бекитилген чектерге тууну алып барып сайышкан. Анан көк асаба кызыл туу желбиреп турганын башка улуттар көргөндө, бул жерде кыргыздар байырлаган турбайбы деп аныкташкан. Түшүндүңбү балам? Ооба, түшүндүм. Ата, эмне желектин өңү кызыл? Алтын. Желектин кызыл өңү эрдиктин, тайманбастыктын символу болот. Ал эми жаркыраган алтын күн бул бейпилдиктин, тынчтыктын жана барчылыктын символу. Ал эми ортосундагы түндүк болсо, үйдүн куту байыркы кыргыз үйүнүн туу чокусуна бириктирилген. Ал эми кең ааламды туюндурган 40 нур деп аталат. 40 жалыны болсо 40 уруунун ынтымагын айтат. А түндүк болсо кыргыз элинин биримдиги. Айкөл Манас бабабыздын дагы туусу ушундай кызыл түстө болгон дейт балам. Түшүндүңөрбү? Ооба, түшүндүк. Баса. Ар жылы 3 мартта Эгемендүү Кыргызстан өзүнүн желегибиздин күнүн белгилейт. Туу Кыргыз Республикасынын ошол учурдагы жогорку кеңештин чечими менен 1992 жылы 3 мартта белгиленген. Аны Маматбек Сыдыков, Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Ифтаров жана Жусуп Матаевтар жаратышкан. Силер эми чоңоюп калдыңар балдарым. Менин айткандарымды силер эч качан эсиңерден чыгарбагыла. Ата, Түшүндүңөрбү? ооба. Ата, Ау. менчи чоңойгондо кыргыздын туусу көтөргөн мыкты жигит болом. Ай Азамат балам, Кудай тилегиңди берсин. Kırgız eli keng